Шорт кантип туура сатыш керек? Шорт деген бул эмне? Шорт деген бул токен баасы ылдый түшүп жаткан кезде биз кадимдей эле акча тапсак болот. Ушул шорт боюнча кыскача кыргызча түшүндүрмө берип кетейин. Мисалы сиз бирөөдөн $100 алдыңыз карызга. Бул азыркы курс боюнча бир 10.000 сомду коелу. Анан кийин бере турган учурда доллардын курсу түшүп кетти. Сиз 8.000 сомго эле $100 сатып алдыңыз. По факту силер деген 80 эле доллар берип калган болосуңар кайра карызга. Карызды жабыш үчүн 80 эле доллар берген болосуңар. А пайдасы жана 2.000 сом калган пайдаңар деген ал $20. Ошондо сиз деген $20 пайда көрүп калып атасыз. Ушундай эле доллардын курсу түшкөндө эле бизде могу криптовалюта тармагында дагы токендердин баасы ылдый түшөт дагы. Ошол кезде биз ушул айырмалардан кадимкидей эле могу $20 көргөндөй эле биз дагы акча тапсак болот. Шорт позициясы ушу фьючерсный торговляда кездешет. Абдан жакшы кызыктуу нерсе, мага дагы жагат. Токендер өйдө көтөрүлүп аткан кезде дагы, ылдый түшүп аткан кезде дагы акча таап иштей берсек болот. Эми практикага өтөлү. Binance приложениясын ачабыз. Главный страницадан баягыдай эле рынок деген кнопканы басабыз. Таблицада мына фьючерсный таблицаны ачышыбыз керек. USD. Бул уже бая биздин USDT менен соода кыла турган таблицасы. Азыр биз бир токенди тандайбыз. Мисалы, так, S98, так, ZIL. Примерно мына көрсөк, мына ZIL азыр түшүп аткан кез экен. Ошону шорт кармасак болот. Мына ылдый түшүп атат, көрүп атасыздар. Кызыл свеча. Так, бул жерден биз продать деген кнопканы басышыбыз керек. Продать деген уже бул шорт болуп эсептелет. Мына ордерибиз ачылды. Ордерди текшеребиз. Обязательно баягы сөзсүз түрдө изолированный деген туруш керек. X'терди болсо ар кандай кое берсеңер болот. Мен 20-ны көп колдономун. Ордерибиз рыночный ордер болуш керек. Бул жерге количество USDT-нин количествосын жазабыз. Канча долларга алган атканыбызды. Мен примерно так, 50, ой жок. 50 эмес. 100 деп коеюн. $100 азыр биз позиция ачабыз. Кайсы токенге биз ордер ачсак, ылдый жагында ошонун графигин көрө алабыз. Мына бул жерде турат ал. Ачып көрөлү. Мисалы, азыр биз жанагы алабыз деп аткан ZIL токени кичине кайра өйдө көтөрүлүп аткан экен. Ошол үчүн мына могу 1 минут дегенди басам дагы 15 минут да көрсөңөр болот, мына 1 саат деп да көрсөңөр болот. Бирок мен иштеп атканда ушул 1 минутту көп колдономун. Анткени ар бир свечанын 1 минуттөгү, то есть 1 минутта болуп аткан свечаны түзүп берип турат бизге. Силерге чоңойтуп туруп көргөзөйүн. Мына могу кызыл бир свеча бул 1 минутта болду. Кийинки жашыл свечасы бул дагы 1 минутта болду. Ушуларды бизге көргөзүп турат. Ошондо көрүп турсак болот кандай кыймылдуу. Бул ачылган ордерибизди бул позиция деген кнопкадан көрсөк болот. Канча позиция ачылып, канча ордер ачылган болсо, ошончо позиция ошол жерде жазылып турат. Мына бул жерде 2 деп жазып турат. Менде мурда 2 ачылуу экен. Азыр дагы 3-үчүсүн ачабыз азыр. Так, баасы азырынча 0,08 болуп атат. Кийин силерге бул ордерди толтуруп атканда, мо стоп лимиттерди, мо стоп кнопкаларды баскандан кийин кыласыңар. Азырынча силер только по рыночной эле алып эле сатып эле иштегенге аракет кылгыла. Так, количествобуз алмашып калыптыр. 100 деп кайра ордуна келтирип коеюн. Бүт баары ордунда турат. Текшеребиз. Жакшыраак шашпашыбыз керек. Вообще шашып кереги жок бул иште. Тигине дагы эле баягы график кичине өйдөнөгөстөй кетип атат. Мана могу курсорду басып койсоңор, график эмени, жана графигин ылдый түшүрүп койсок болот, кайра ачып койсок болот. Так. Ушул могу өйдөнөгөстөй өсүп баратат. Азыр бул өсүп барып туруп, анан кийин өзүңөр билесиңер, кайра ылдыйдөгөстөй өсүп бүткөндөн кийин түшө баштайт. Мына ушул маалда анан кийин биз шортту ачышыбыз керек. Азыр байкап турабыз. Так.
мына могу шорт кнопкасын басып туруп эле ачып коебуз. Анан даяр турат уже. Биз даярдап коюп койдук. Аңдып турабыз графиканы. И как раз ошо бир момент келет дагы, баягы ылдый болуп 1 мүнөттүн свечасы түгөнүп, экинчи мүнөттүн свечасы ачылар да биз уже басып коебуз. Мына. Так. Мына башталды. Ылдыйды көздөй кетип баштады. Шортту басып, мына подтвердитти басып ачып койдук. Позициябыз 3 болуп калды. Тиги дагы ылдый өйдө көтөрүлөт, бирок биз баягы зилдин эмесин ордерин ачып азыр көрүшүбүз керек. Ылдый жакта мына зилдин ордери турат бул жерде. Мына зил бессрочный изолированный текшеребиз. Так, мына бул жерде биз азыр канча пайда көрүп атканын көрүп турсак болот. Бул дагы примерно, точно эмес. Бул жер сатып алган $100'убуз, ушул сумма канчалык көп болсо, ошончолук таап аткан пайдабыз дагы көп болот. То есть 1000 болушу мүмкүн, $5000 болушу мүмкүн дегенде. Бул маржинальный жана кармап кала турган бизден акча. Эгер ликвид болуп калсак, ушул $5 биздин биздин өзүбүздүн основной суммабыздан ошол $5 минусовать этип коет еще и проценттери менен чогуу. Биз эмеге ставкага койгон $100'убуз, бул, например, мына бул жерде турат. Бул $100'убузду биз деген мына могу Binance кошуп берген общий суммадан алдык. Бул жерде азыр дагы бизде $500 калды. Биз могу цена ликвидностька жеткирбей сатып салышыбыз керек. Мына могу бааны жакшы карап алышыңар керек дагы, ошого жеткирбей сатып ийишиңер керек. Эгер вдруг өйдө өсүп кетчү болсо. Кантип жабыш керек болгону мына могу закрыть позицию деген кнопканы эле басып коебуз. И лонгто дагы, и шортто дагы ушул эле кнопканы эле колдонуп коесуңар. Бастыңар, бүттү, сатылып кетти. Рыночный ордер ачылып турган кезде стоп профит коюп койсок болот. Ордерди толтуруп атканда деле койсок болот. Эми мындай кылып деле мына бул жерлердин толтуруп, могу баалардын баарын коюштуруп туруп, стоп профиттерди коюп койсок болот бул жерге. Так, азыркы учурда биздин прибылыбыз 0,012 болуп калыптыр. Эми кантип жабыш керек? Биз мына дагы көргөзөйүн, азыр жаба берели. Бул мисал катары көргөзүп аткандан кийин азыр бизге не важно, мына закрыть позицию кнопкасын басабыз. Так, бизден подтвердить жаап атасыңбы деп сурап атат. Ооба, макулбуз. Азыр мына биз 0,21 цент, 23 цент мына көрүп атабыз. 21 цент ылдыйда түшүп кетип атат. Подтвердить кнопкасын басып жаап сала беребиз ордерди. Эгерде көбүрөөк пайда көрөм десең, анда жаппай кое туруп, шашпай өскөн кезде деле жапсаң болот. Биз азыр уже жаап сала беребиз. Подтвердить. Сатылып кетти. Менде дагы жабыл элек 2 ордерим турат. Мына бирөөсү $4.30 берип атыптыр, бирөөсү минус 0,50 цент берип атыптыр. Эми булар шашпай жабам мен буларды. Так, мына позиция экөө эле. Бул жерде 10 штукка чейин ача берсеңер боло берет. Фьючерс боюнча ушул ордерлерди алып сатканда көбүрөөк практиковать эткиле, мына продать кылгыла, шортко иштегиле, лонгко иштегиле. Азыр мен силерге баягы сүрөт боюнча айтып берейин. Мына позицияны ачабыз, 2 ордерим бар. Проценттерди жанагы Telegramга, группага жиберип атабыз го, мына могу 22% или там 50% дегендерди. Мына ушуларды могу ордерлердин могу кичинекей ушундай болгон белгилери бар. Мына могу белгилер. Ушул белгилерди бассаңар эле скриншот болуп калат, анан группага жиберсек болот. Так, мына азыр мен бирөөсүн басайын. 22,19% шорт деп жазылып турат. Мына көрдүңөрбү? Кааласаңар Telegramга жибергиле, кааласаңар WhatsAppка жибергиле, каалаган жака сохранить этип кое берсеңер боло берет. Так, азыр кичине күтөлү, чоңураак 25тен өйдөрөөктөрүн сүрөткө жиберейин. Мен мурда 5%ке деле сүйүнөрчүмүн, азыр 25тен өйдөсүнө гана мындай маани беремин. Так, мына 25, жок. Кичине жетпей калды. Кайра басалы. 31 дагы тийбей калдык. Дагы кичине күтө туралы. Мына 26, 29 болуп баратат деген. Давай. Мына 26% нормально мына. Бастык. Биздин Telegram каналдагы кейджи, Binance кейджин табабыз, группага жибердим. Лайк басып коеюн. Көргүлө. Силер да ушинтип жиберип турсаңар болот. Жакшы результаттар менен бөлүшүп, бири-бирибизге
каалоо тилектерди айтып дегенде иштей берсек боло берет.